Allah Taala bul ümmetke orozonu mildet kılıp jatkanda jumşak, akırın aytkanda. Sebebi bunu bir söz menen aytsa bolot ele da, sumu depçi. Orozo karmagıla dese boldu. Biz orozo karmamakpız da mildet bolup kalmak. Bирок Allah андай деген эмес да. İnsandın en жакшы көргөн нерсесинен токтотуш үчүн, insandын жакшы көргөн нерсесин алыш үчүн аны дайындаш керек да. Ошол үчүн Аллах Таала биринчи эмне дейт? Я айюхаллазина аману, о ыйман келтиргендер деп айтты да. Birinci iman keltirgenler de aytты da. Bu söz muhabbattın belgisini bildiret da. Balasının apası kanday erkeletет, atını aytpayt da. Jönelip palanday kıl dep aytpayt da. O palanday dep bir sıfatını aytat da. Kozum deyt bürösü erkem deyt. Bir aldından şunday bir jakşı körgöndügün bildirip durup anan tapşırmasını aytat. Allah Taala ya eyyuhallazina amanu, o iman keltirgenler, mildet kılındı silerge orozo karmau. Orozo tutkula degen jok da. Mildet kılındı silerge orozo karmau dese adamdın oyuna kelet. Bizdi ele orozo karmata berebi, oşondo bizge elebi dese jok. Silerden murdakılarga mildet bolgondoy, silerge dagы mildet boldu dese adamga kişine жеңил боло түшөт да. Bir adamdın жалгыз özüne kıyınçılık kese kıynalıp kalat da. Bardığı kıynalıp dursa aytat, bardığı ele el uşintip turat ko dep жеңил bolup kalat da. Ошондуктан урматтуу bir туугандар, Allah Taala айтып атат, орозону силерге милдет кылды, максаты такыба пайда болуш үчүн. İnsan takıba bolup kalış üçün. Takıba degen emne degen? Takıba degen Allah Taala'nın buyruklarını atkarıp, Allah Taala tıyıl dep tıygan nerselerden saklanıp yaşaunun atın takıba dep aytat. Emi takıba insanga kantip пайда болот? Allah Taala insandın içige eki жөндөмдүүлүк койгон. Birincisi canavarlardın жөндөмдүүлүгү. Ekincisi periştelerдің жөндөмдүүлүгü. Canavarlar jep, içip, uktap, köpöyüp, kaaloosun kandırıp жүрө берет. Ушул жөндөмдүүлүк insanda бар. Жейт, ичет, köpöyөt, уктайт, таттуу жаңы нерселер чыкса аларды барып жеп көрөт. Баягы жаздын алды менен чөп чыкканда койлор токтобой кубалап чөптүн артынан чуркагандай, жаңы модалар чыкканда алардын артынан чуркап токтобой коет. Кой, мында пайдасы жок десе набайт барып көргөндөн кийин анан пайдасы жок турбайбы деп коет. Жануарлардын жөндөмдүүлүгү да бар да. Көзү менен көргөнгө алданып кете бере турган. Периштелердин дагы жөндөмдүүлүгү бар. Намаз окуйт, Алланын буйругун аткарат, жебейт, ичпейт. İnsan жануарлардын жөндөмдүүлүгүн аткарып жүрө берсе, жашоодо ичип, жеп, уктап, ичип, жеп, уктап, каалоолорунун артынан чуркап жүрө берсе, ошол каалоолоруна жетиш үчүн, же уйкусуна, же дагы бир нерсене жетиш үчүн күнөөлөргө кетип калат. Муну бузукулук деп коет. Ал эми качан периштелердин сыфаты менен жашай турган болсо, жебей, азыраак жеп, азыраак ичип, азыраак уктап, каалоосуна каршы жашай турган болсо, периштенин сыфаты көбөйөт дагы, күнөөнөн алыс болуп, сооп амалдар менен жашап калат. Ошондуктан 11 ай бою Аллах биздин өзүбүзгө койду. Кандай жесең жей бер, кандай ичсең иче бер, кайсы убакта жейсиң, кайсы убакта ичесиң, кайсы убакта уктайсың. 11 ай бою биз каалообузду аткарып, жануарлардын жөндөмдүүлүгү менен жашагандан кийин, жануарлардын жөндөмдүүлүгү көбөйүп кеткенде адам күнөөгө тартылып кетет. Андан Аллах Таала буйрук берди, орозону сиздер менен биздерге периштелердин жөндөмдүүлүгү келсин үчүн күндүзү тамак жебейбиз. Эрте менен жейбиз, кечинде жейбиз. Түндөсү уктабай таравих намаз окуйбуз. Саат тик турабыз. Натыйжада эмне болот? Тамак азайгандан кийин, жануарлардын жөндөмдүүлүгү азайгандан кийин, периштелердин жөндөмдүүлүгү, өзгөчөлүгү көбөйгөндөн кийин, инсан эмне кылат? Сооп амалга болгон талабы пайда болуп калат. Өзүнчө эле Кур'ан окугун келип калат Рамазан айында. Рамазан айында эмне кылат? Жакшы амалдарга кызыгып каласың, зикир кылып каласың, натыйжада периштенин жөндөмдүүлүгү көбөйүп, инсан туура жол менен жашап калды. Мына ушунун аты таква дейт да. Демек инсандын нафсиси алсырап туруп, андан эмне кылат? Алланын каалагандай жашагандын атын таква дейт. 11 ай бою биздин нафсибиз семирди.
жайлоого bir атыңызды коюп жүгөрсөңүз 10 ай оттосунчу. Сизге көрүнбөй, кармабай. 10 айдан кийин карматпайт алчы. Ошондой биздин напсы дагы карматпай кыйын болуп калат. Эмне кылат? Аны кармап алып туруп, кайрадан тарбиялап, бастырып, минип, түнү менен жедирбей, түнү менен бастыргандан кийин ат түшүнүп калат дагы, эми жарышка салса дагы, башка кылса дагы эмне болот? Чуркай турган, кыйналбай турган кымбат ат болот. Дал ошондой 11 ай бою жеп иштик, эми 1 ай бизди таптайт. Саат менен жедирет, эртең менен анын кечинде. Күндүзү жемей жок. Кечинде барып эми тамак жегениңден кийин тамаксын үстүнө кылат, куптан намазынан алып келип анан кийин таравих намаз окутат. Эң азы 1 пара. Болбосо андан көп Куран не кылабыз? Намазда турабыз 2-3 саат. Мына ушинтип Аллах биздин нафсыбызды тарбиялаганда, биздин нафсыбыз Аллахка баш ие турган болуп калат. Бизди азгыра турган шайтанды байлап салган. Рамазан айында шайтандарды байлап салат. Ошол үчүн орозо тутканда бир максат менен тутушубуз керек экен. Мен орозонун натыйжасында таква болушум керек. Орозонун максаты курсакты ачырып коюп эле жүрө бериш эмес да. Жебей ичпей эле жүрө берсең деген максат эмес. Орозонун максаты инсанды таква кылыш. Ал үчүн орозо туткан адам орозонун зарыл нерселери бар, сактана турган. Ошолордон да сактаныш керек. Орозонун максаты ашказанды тамактан сактоо эмес. Орозонун максаты инсандын денесини күнөөдөн сактоо. Ошол үчүн орозо туткан адам эмне кылбаш керек? Тилини сакташ керек. Орозону туткан адам көзүнү күнөөдөн сактоо керек. Колуну, бутуну, оюну, ар бир жаман нерседен дене мүчөлөрүнү күнөө кылуудан сакташ керек. Себеби ойлонуп көрсөңүз, сиз Аллах уруксат берген нерсени жебей жатпайсызбы? Рамазан айына чейин 11 ай бою бизге уруксат болгон тамакты, жегенди, ичкенди токтоттук. Анан бизге тыюу салган күнөөлөрдөн токтонбойбузбу? Ошол үчүн эмне кылган экен? Аллах уруксат бергендерден орозо кылып, аларды колдонбой, Аллах тыюу салган нерселерди колдонгон, ошолорду аткарган инсандар эң бактысыз инсандар дейт да. Эң акылсыз инсан дейт. Эмнеге десе, Алла уруксат берген тамак ашты Алла үчүн токтотту дагы, Алла эчак эле тыйып койгон күнөө иштер менен дагы алек боло бере турган болсо, бул инсан эмне кылат? Эң өкүнүчтүү инсандардан болот. Ошол үчүн ушул Рамазан айында ушундай кылып орозо туталы, урматтуу бир туугандар, менин жашоомо ушул 1 айдын ичинде таквалык алып келип алайын. 1 ай бүткөндөн кийин мен Рамазандын ичиндегидей эч кимге тилдебеген, эч кимди урбаган, эч ким менен сөгүшпөгөн, эч ким менен талашпаган, эч кимди алдабаган, эч кимге жаман ой кылбаган таза бир инсан болуп, ошол бойдон кайра жашоо улайын деген максатта Алла бизге бир мүмкүнчүлүк берип жатат да. Ошол үчүн биздин кыла турган биринчи ишибиз, урматтуу бир туугандар, жүрөгүбүздү тазалайбыз. Эч бир адамга жүрөгүбүздөн бир кек, бир жаман ой болбош керек. Бир адам туурасында жаман ойлоп да койбошубуз керек да. Себеби инсандын жүрөгүнүн таза болушу фарз өзүгө да. Наргы инсандын жакшы болобу, жаман болобу ал сизге милдет эмес. Ошондуктан инсандын жүрөгүнүн таза болуп барбаса кыяматта кыйналат. Аллах Куранда айтат: "Кыямат күнү, ал күнү сага малың дагы, балдарың дагы, байлыгың дагы эч нерсе пайда бербей турган күн, илля мен аталлаха би калбин салим." Бирок кайсыл инсандын жүрөгү таза болуп келсе, ошол таза жүрөк пайда бере турган күн дейт. Жүрөгүбүздү тазалап алалы. Бүгүнкү күнгө чейин анча-мынча болгон бирөөлөр туурасында жаман ой кылып алсак, жаман сөз кылып алсак, жүрөгүбүздөн бардыгын тазалап туруп, жүрөктөн чыгарып таштап, таза жүрөк менен Рамазан айына кирип баралы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам минбарга көтөрүлүп бара жатканда, 3 тепкичинде амин амин дегенде, сахабалар сурады: "Аллахтын элчиси, сиз башка убакта мындай амин дебейт болчусуз. Ушундай эмне үчүн амин деп айттыңыз?" дегенде, "Жибрил мага айтты" деди. "Рамазан айынын берекесинен кур калып, күнөөсү кечирилбеген инсан бактысыз болсун дегенде амин дедим" дейт. Пайгамбар салам дуасы менен Жабраил саламдын дуасы кантип кабыл болбосун? Ошол үчүн жүрөгүбүздү тазалайбыз. Эч бир адамга кек сактабайбыз, эч бир инсанды жаман көрбөйбүз. Жүрөгүбүздү таза алып кетишибиз керек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканда: "Эгер сенин күчүң жетсе, таң атырып кеч киргизгенге жүрөгүңдө эч бир адамга жаман ой, жаман каалоо болбосо, ушундай кылгының, бул менин сүннөтүм" депчи. Бул менин эң чоң сүннөтүм. Ким ушуну аткарган болсо мени жакшы көргөн болот, а мени жакшы көргөн инсан мени менен бирге болот дейт.
Ошондуктан биринчи жүрөгүбүздү тазалайбыз, экинчи орозо менен биргеликте денебизди бүткүл күнөөлөрдөн сактайбыз. Тилибизди, көзүбүздү. Мисалы караңыздар, асыр намазы келген убакта, эртең асыр намазынан кийин бирөөгө экинчи адам тийишип көрсүнчү, аябай тентек, спортсмен адам болсун, келип тийишсең бар го, жөн дейт, орозо дейт, чарчадым дейт. Демек, ар дайым ошондой жүрүшүбүз керек да, эч кимге тийишпей, бирөө тийсе, кой мен күчүм жетпейт депчи. Жетип турса дагы жетпейт дешибиз керек да. Бир нерсе кыла алсаңыз да кыла албаймын деп туруп, жөнөкөй болушубуз керек. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, бул Рамазан айында Аллах Таала өтө көп соопторду берет. Иншалла күн сайын бул нерселерди сиздерге аз-аздан болсо дагы айтып турабыз. Эң негизгиси урматтуу бир туугандар, Рамазан айы бул Курандын айы. Асмандан келген хидаят китептери, Таврат, Забур, Инжил китептеринин бардыгы бул Рамазан айында келген. Ошондуктан бул Куран айы болгондуктан таравих намаздарды окуйбуз иншалла. Таравих намазга бардыгыбыз ниет кылалык. Мен Рамазандын акырына чейин же хатым Куран бүткөнгө чейин бекем турамын деп бир бел байлайлык, Аллах жеңил кылып берет. Жакшы кулак тошоп, чын жүрөктөн уксак, уккулуктуу болуп, өзүбүзгө жеңил болот.